Assalamu alaikum. Урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Кыргыз улуттук телекомпаниясы Мактыбек Арыстанбек негизги маселе менен. Негизги маселе деген бул көрсөтүүнүн аталышы. Ал эми бул көрсөтүүдө көтөрүлүп аткан маселе канчалык деңгээлде негиздиги бар, аны телекөрүүчү өзү чечет. Деги эле негизги маселе көрсөтүүсүндөгү темаларды тандоодо менин ушу эл ичинде жүрүп, эл кайсы көйгөйдү бүгүн көбүрөөк маанилүү деп эсептегени негиз болуп отурат. Бүгүнкү көтөрүлүп аткан тема дагы көйгөйлүү маселелердин бири болсо керек. Бул маселе ушунчалык бир артист мүнөзгө ээ болгондуктан официалдуу түрдө же болбосо мындай ачык айта алган саясатчы жокко эсе. Журналисттер жөнүндө унчукпай эле коелу. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү коюлуп аткан коюлуучу маселени өтө тыкандык менен мамиле кылсак. Биздин айта турган оюбуз, сиздерде пикир биздин келечегибиздеги жаман кесепет менен тарыхка кирбесе деген ой. Анда акырына чейин биз менен болуңуздар, назарыңыздарда негизги маселе. Мен студияга чакырган коноктордун чынын айтсам, кимиси каяктан экенин анча деле жакшы билбейм. Бирок биздин күнүмдүк турмушубуздагы алака бересебиз бүгүн көтөрүлө турган темага негизделбесе дагы саясий аренада бул курчуп келаткан маселе. Анда бүгүнкү тема түндүк түштүк маселеси. Студияга чакырылган коноктор Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун соту Марат Кайыпов, белгилүү укук коргоочу Турсунбек Акун, Топчек Тургуналы, укук коргоочу, Эркиндик партиясынын лидери Абдувахап Мониев. Бул жигитти түштүк жергеси көп тааныйт болуш керек, салыштырмалуу. Анткени ушул маселелерди көбүнчө биздин элге тийгизген кесепети жөнүндө ушул жигиттин макалаларынан бир аз кабардар болгонбуз. Жана ошондой эле бүгүн биз Абдыраева Назгүл Сарбагышынан чакырдык. Кыргыз мамлекеттик уста университетинин жаштар борборунун жетекчиси. Туура айттымбы, Назгүл? Демек, коноктор бардыгыңыздарга бир эле суроо да. Түштүк түндүк маселеси тарыхка кайрылабызбы же өзүбүздүн ой бүтүмүбүздөбү? Эки ооз сөз менен кайдан келип чыкты деп ойлойсуздар? Могуну кыргыздарды бөлүп, жарып саясат кылган тарыхтан бул Россиянын падышасынан башталган. Орустардын саясаты боюнча разделяй властвуй дегендин мааниси ушу кыргызга окшогон Россиянын карамагына кирип орустар басып алган мамлекеттерди бири-бири менен уруштуруп, улуттук себеп менен же болбосо уурулук себеп менен бири-бири менен чагыштырып, уруштуруп, анан кайра жараштырып, бул чоң мамлекеттердин саясаты болгон. Мана ошол бөлүнүп жарылуулардын негизинен биз улуу түрк каганаттарынан бери келген чоң мамлекет түрк эли бөлүнүп жарылып кетебиз. Рахмат. Ал эми жаңы заманда бу Ушубалиевден эрегейсиз күчөдү түштүк түндүк деген. Абдувахап. Менимче бул саясаттан дагы түндүк түштүк кыргыздагы бөлүнүчүлүктүн ажырымынын себеби тереңирээк. Мындайча айтканда биз ушу бүтүн эле кыргыз жери, Кыргызстан, географиялык жактан дагы эки шарт, эки бөлөк регионго бөлүнүп турбайбы? Ортодо төбө ашы, карып катнаш жок. Кийинде мындай анан ушундай бир ушунун негизинде түштүк жагы өзбек, тажик элдери менен ошол өзбек маданияты, шаарлашкан маданияттын таасиринде алар менен алака кылган, түндүк жагы казактар менен, кийинчерээк орустар менен алака кылып, ошо эки элдин ортосунда кандайдыр бир менталитетинде өзгөчөлүктөр, психологиясында өзгөчөлүктөр, салтында өзгөчөлүктөр, анча тилинде кандайдыр бир айырмачылыктар пайда болуп, ошонун негизинде ушул бүгүнкү чейин келаткан нерсе бул элдин ортосунда деле биз жакшы билебиз. Абдувахап, сен айтып аткан нерсе бул мындай бир үй бүлөлүк деңгээлдеги гана өзгөчөлүк эле да. Бул саясатташпаган өзгөчөлүк. Эми ооба, ушул өзгөчөлүктү кийин соңку саясаттагылар пайдаланып, мына түндүк түштүк бул дегенде дайым ушу саясий негизде гана көтөрө келип атышат. Назгүл. Тарых барактан белгилүү, биз
Бугул, Сарбагыш, Кыдык, Саяк деп бөлүнгөн болсо, кийинчерээк 80-жылдардан баштап аймактык бөлүнүшү же болбосо территориялык түндүк аймак, түштүк аймак деп көбүнчө бул бийлик ээлеринде бөлүнүү байкалып турат. Анткени жумушка кабыл алууда жаш адистерди сөзсүз түрдө сурайт: кызым, сен каяктан болосуң, же болбосо уулум, сен каяктан келдик. Ошонун негизинде улуу инсандардан, бийлик башындагы тургандардан пайда болот. Ал эми мен өзүм иштеп жүрүп байкап жүрөм, студенттердин арасында деле бөлүнүп болот. Ош жактан келиптир, же болбосо тигил жактан. Бул деген негизи каныбызда сиңип калган көрүнүш окшойт. Мунун түпкү тереңин изилдеш өтө кыйын. Рахмат. Эми географиялык жактан алсак болот. Анткени түндүк түштүктүн ортосунда илгери ат менен, чана менен катташкан, жөө катташкан. Азыр деле жетишкен убакта катташа албай атпайбызбы? Ошон үчүн маалыматтын жоктугу. Мисалы түштүк элинин үрп адаты кандай, салты кандай, кантип жашап атат, түндүк билбейт. Түндүктө эле кантип жашап атат, эмне түштүк билбейт. Ортосунда карым катнаш жок эсе. Ошон үчүн баягы бөлүнүү келип чыгып атат да. Бирок Мына сиз нарындамын дедиңиз. Нарындык кыргыз оштук кыргыздын менталитетин канчалык деңгээлде билет? Ошондой эле оштук кыргыз нарындык кыргыздын менталитетин канчалык деңгээлде объективдүү билет? Мисалы ошол эле нарындык кыргыз оштун эмесин билбей атпайбы. Анткени все познается сравнение дегендей барбай атпайбы, көрбөй атпайбы, көрө албайт, бара албайт, же кудасы жок. Же азыр ахвал кыйын. Ошон үчүн билбейт. Оштон келгендерден нарындыктарды нарындык кыргыз оштук кыргыздын кандай экенин билбейт. Билбей атпайбы. Оштук кыргыз чыныгы нарындык кыргыз эмне менен жашап атат билбейт. Биле албайт. Рахмат. Марат ака, сизге суроо. Эгерде ушул маселе Россия империясынын тышкы саясаты катары Кыргызстанга киргизилип, Кыргызстанды башкаруу үчүн колдонгондугу чын болсо, Кыргызстандын эмне мынчалык кызыкчылыгы бар эле? Россия үчүн кандай кызыкчылыгы бар эле ал кезде? Азыркы мейли мына алтыныбыз бар экен, аяк биягыбыз бар экен, самолеттер кое турган аэропорт, стратегиялык көзгө көрүнүп калды. Ал кездеги стратегиялык мааниси эмне деле? Эң биринчиси бул чоң мамлекеттер менен чек ара жер талашуу. Мисалы үчүн кыргыз эли атам замандан Кытай эли менен кагышып келген эл. Мына ушуну да булар колдонушкан. Экинчиден Кытай менен Кыргызстандын ортосунда табигый Кудай түзгөн чек ара бар. Бул биздин аскат зоолорубуз. Мына ушул чек араны дагы, ушул табигый тоолорду, зоолорду дагы Россия колдонгусу келген. Анан эң эле негизги дагы бир себептердин бири өзүнүн аймагын кеңейтейин деген Россия. Азыр биринчи биз өзүбүз түшүнүп алалы. Коюлуп аткан маселени өзүбүз деле бир анализ кылып көрөлү да. Топчуке, мына сиз Усубалиевдин доорун айтып атасыз. Усубалиевдин доорунда коммунисттик диктатура дейбиз, коммунисттик идеология бекем турган учур. Коммунисттик идеология ушуга жол бере беле. Ушу кадр саясатында географиялык өзгөчөлүктөрдү коммунисттик партия ушунчалык чеккилик кылар беле. Ал идеологияда болгон эмес, бирок дагы коммунисттик доордо идеология менен иш жүзүндөгү ажырымдын ортосунан, анан кийин эбегейсиз ажырымдын ортосунан анан Советтер Союзу социализм кыйрап бүттү. Эми мен суроом ушунда турат да, мен мисалы үчүн ишене албайм ушу Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын генералдык секретары Кыргыз Республикасындагы Кыргыз Республикасы дей белек. Ал кезде Кыргыз СССРинин коммунисттик партиясынын биринчи секретарынын кадр саясатындагы түндүк түштүк маселеси менен чечүүсүн билбей калды дегенин мен. Себеби коммунисттик партиянын идеологиясы менен иш жүзүндө жасалып аткандын Кыргызстанда болобу, Белоруссияда болобу, Москвада болобу, асма менен жерде айырмасы. Демек, могу мейли кадр болобу, мейли экономикалык маселе болобу, жердешчилик бул коммунисттик идеологияда жок эле. Мен ойлойм, коммунисттик идеологияны сыртка кагып эле ошол идеологияны жамынып башкарып жаткан орустар болгон. Мына ошол 70 жылдын ичинде орусташып кеткен элдердин биринин эң алдыңкыларынын бири мына кыргыздар биз болгонбуз. Бул бир жагынан, экинчи жагынан коммунисттик принциптерди таштап коюп, достук, жора жолдоштук, туугандык принциптер алдыга өтүп кеткен. Мына ошонун негизинен, бир гана ошонун негизинен деп мен ойлойм, жок жерден улут пайда болуп, жок жерден мамлекет пайда болгон. Рашидовдун азаматтыгынан.
Өзбек деген улут жок болчу, өзбек деген улут пайда болду дагы, Өзбекстан деген мамлекет жок болчу, Өзбекстан деген мамлекет пайда болгон. Биздин жетекчилерибиздин кесепетинен биз бир эле улутубуз эмес, тилибизди дагы жоготконубузга аз калдык. Рахмат. Елден сурап көрөлү. Оюңуз. Кайерден болот өзүңүз? Жумгалдан. Бүгүн кайерден экенин сураганыма уруксат бериңиздер, мейлиби? Оштук кыргыз десе, эмнени элестетет элеңиз? Кандай өзгөчөлүгү бар оштук кыргыз? Өзүм деле кыргызды элестетем. Анткени бөлүнчүлүк сен сыяктан бияктан бөлүнгөн киши өзүндө комплекс неполноценность бар, орусча айтканда. Жумгалдык кыргыз десе көз алдыңызга кандай кыргыз келет? Мага окшогон эле кыргыз. Эмнеси өзгөчөлүгү бар токтогулдук кыргыздын? Кандай өзгөчөлүгү жок. Тил өзгөчөлүгү барбы? Түшүнөсүз анын айткан сөзүн? Конечно, түшүнөм. Конечно, түшүнөбүз. Сизге айтайлы, каякта айтайлы. Таластык кыргыз эмнеси менен мындай ассоциация берет сизге? Эми мен таластык кыргыз десе болсо, ушундай эле бакы жалпы эле кыргыздын болсо, кыргыздын баласына эле кыргызды көрө элестетем. Эмне өзгөчөлүгү көз Бир алдыңызда? гана өзгөчө болсо, тил диалектисинен өзгөчө болушу ыктымал. Үрп адаттан бак кичине айырмалар болушу ыкмал. А башка жагынан баары бир кыргызбыз. Биз каяка барабыз? Рахмат. Мен өзүм Нарындан болом, Сиз Кочкор районунан болом. оштук кыргыздардын менталитетин билесизби? Менталитет, дал ошол менталитет жанакы сиз өзүңүз менталитетке билесиз, кирет мен айтып аткан билесиз. нерселер. Кандайдыр бир даражада билем. Демек, Билем. сизге оштук кыргыз болобу, нарындык кыргыз болобу? Сиз муногу жактык кыргыз экен, бул жактык кыргыз экен деп өзгөчөлөй аласыз. Ооба, сүйлөгөн сөзүнөн. Сиз аны каяктан алдыңыз бул маалыматтарды? Өзүңүз кызыгып алдыңызбы же кандайдыр Бул маалыматты жанакындай дифтонг, диалектиге, анан сүйлөп аткандагы манераларын, мисалы үчүн, баягы түндүк түштүк оңой эле билип койсо болот. Мына мен көп жылдан бери бир 15-20 жылдан бери шаарда жашаган катары, мисалы үчүн дароо эле байкайм да, бириде даже көрүп дагы аңдап коюуга болот. Сен кайерден болосуң? Калиттин тагында лаган бар. Бул жигит унчукпай турам. Ким айтат ушул жигит кайерден болот? Эми оштан экендиги түшүнүктүү. Оштун кайеринен? Билесиң мунун кайерден экенин же сөзүнөн улам айта аласыңбы? Айт. Сөзүнө, сүйлөгөн сөзүнө карасак, бул жигит баткендик же элек. Ким айтат кайерден болот бул жигит? Лагандын тагында калит бар деди. Мен айтам. Айтың. Түштүк деген негизинен эки үчкө бөлүнөт. Жанагы Дүйшөкөм айтып аткандай анча-мынча өзгөчөлүктөрү бар да. Бул жигитибиз тоолук кыргыздардан эмес. Дагы Өзбек туугандары менен анча-мынча алака берип кеткен ичкилик жактан түштүктүн түштүк жактарынан да. түштүктүн дагы түштүк жагынан. Кыргызга там берсе болот. Айт эми Нургазы, кайерденсиң сен? Мен өзү ошо Топчук айткандай чөлдөн болом, Кара Суу районунан, Ошко жакын, Төлөйкөн айылынан болом. Да билген эмес экен. Эми бир суроо берейин Нургазы. Төлөйкөндүк Нургазы дейли да. Сен мына ушунча адам отурат, лагандын тагындагы калитти бардыгы биле бербейт экен да? Демек, сен өзүңдү ушул жерде ошо лагандын тагындагы калит деген сөз менен жашооңо эч нерсе тоскоолдук кылбайбы? Жок, мага эчтеке тоскоолдук кылбайт. Эми мен муну менен эмнени айтайын дедим эле туугандар. Биз азыр мына көтөрүлгөн маселеде чынчыл болбосок, маселе ачылбайт. Мына азыр камералар өчкөндөн кийин бардыгыбыздын оюбузда эмне сөз болот? Аркалык сарт деген сөз бар. Эмнеге биз муну азыр жашырабыз дагы, биз душмандарыбызга бул теманы карматып коюп атабыз. Бергел бардыгыбыз эң туура адамдарыбыз да, кыргыздар жыйылган бу жерге. Калгандары кыргыздарды бириктире албай кыйналып атса, калгандары бузуп атат деп биз өзүбүз бузабыз эгер чынчыл болбосок. Бул маселе бар да. Мисалы үчүн ошо айтпаган адам барбы ушул маселени? Бардыгыбыз айтабыз. Кайерден экен бу дейт. Мен негизи өзүм дагы айтайын, түндүктүк болгон менен негизи түштүктү жакшыраак көрөм да. Анткени көбүрөөк жүрөм ошо. Таламын талашам түштүктүнчү. Бирок мен жүргөн досторум түндүктөн аркалык дейли, ошолор айтат. Мына саптар мен чогуу иштештик эле, мен офисимде иштеди эле, аябай жакшы болду эле. Анан эле көрсө сарт-сартын кылат экен да алдап кетишти деген сөздөрдү айтышат да, ачыгын айтайын. Жакында эле ошол сөз болду. Мен айтам, бул мындай болбойт. Сен туура эмес айтып атасың досум, бөлбө мындай. Бирок деп айтам, бирок мен да ойлонуп кетем. Действительно,
түштүктө балким жүрсө өзбек менен болот, башка улуттар менен көбүрөөк болот. Бияка караганда, нарындык кыргызга же өзбек ысык көлгө караганда. Балким какой-то мере алардын митаамдыгы же тияктагы өтүп аткандыр. Алар деле күнөөлөбөш керек мисалы. Ушул жагында ачык сүйлөшөлү. Алдындагы эсептеш керек бул реальный фактор менен. Биринчи биз диагноз коелу. Анан кийин сунуш кылалы. Мына диагнозду коюп бүтө албай атабыз да. Эмнеден келип чыкты эле? Бул эмне деген оору өзү? Көрсө бул жөнөкөй эле менин да түшүнүгүмдө, урматтуу коноктор, телекөрүүчүлөр, бул жөнөкөй эле орусча айтканда бытовой деңгээлдеги сөз. Мен ушундай деп түшүнөм. Чынбы? Бытовой деңгээлдеги мени досторум, аркалык досторум тамашалайт. Эй, сарт деп. Сен сарттыгыңды койбодуң да. Мен андан өлүп деле калган жокмун да. Бирок, жана сиз айтып аткандай, керектүү учурда ушу маселе саясий деңгээлде пайда болуп калып атат да. Демек, менин азыркы сиздерден ушу жардам бергиле ачайын деген маселем буга ким уруксат берип атат? Эл эмне үчүн бул маселенин көтөрүлүүсүн унчукпай күтүп атат? Анткени мамлекетти каалайсыңбы, каалабайсыңбы элди башкаруудагы койнунда турган бир күзүрү болот. Кайсы мамлекет болбосун? Жана бокста бир эреже бар го. Киндиктен ылдый сокмой жок деп. Мамлекеттин элди киндиктен ылдый сого турган ударларынын бири улут маселеси, ушу жердешчилик маселеси. Эмнеге эл мына ушул туура эмес эрежени колдонууга уруксат берип коюп атат дейм да. Ооба, сиз айткандай түштүктө түндүктүктөрдү аркалыктап коет, аркалыктар түштүктөрдү шарттап коет. Мындан кемип кетпейбиз, же ашып кетпейбиз, же жарылып кетпейбиз. Бирок бул элдин арасында болуп аткан баягы сыноо, бири-бирине кайрылуусу, тамаша катары. Мындайча айтканда кыргыз эли, мындайча айтканда кыргыз эли саясат кылбайт, түндүк түштүк кылып. Түндүк түштүк кылып бөлгөн саясатчылар. Керек учурда ошол жанагы Топчикем айткандай кадр маселеси болобу, же болбосо саясий кандайдыр бир орчундуу учурларда президенттик шайлоо болобу, депутаттык шайлоо болобу, мына ушул керек учурда саясатчылар түндүк түштүк маселесин козгоп, бөлүп элди бөлүп жаруу маселеси козголот. Топчике, келаткан президенттик шайлоодо мына ушул түштүк түндүк маселеси орду барбы? Орду жок басымдуу көпчүлүк үчүн. Ал эми ыплас саясатчылар үчүн ким айтат? Кечеден бери эле бар. Ким айтат? Мына ушу түндүк түштүк маселеси барбы келаткан президенттик шайлоодо? Мыктыбек. Барбы? Бар, андай маселе. Бул жөнөкөй бир мисалы өзүнө бир аксакал эле кишибиз. Мен оюмду сурап калдым да, эми президент шайлоо келатат, кандай дейсиз деген. Албетте дейт, түндүктөн болуу керек. Ал эми кандай президент болот? Ал жөнүндө кызыктырбай атат да, түндүктөн болуу керек. Ошол бул деген сөз түрдө бүгүнкү күндө каалайбызбы, каалабайбызбы, түндүк түштүк маселеси бар. Бул менин оюмча, бул президент шайлоодо өтө орду чоң маселе болуп эсептелет да. Ушул маселеден ушул өзүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөгөн адамдар ушул маселеден пайдаланууга өтө чоң көңүл бурса керек. Ошол адамдардын кызыкчылыгы эмне болушу мүмкүн? Ошол адамдардын кызыкчылыгы азыркы убакта кандайдыр бир жекече бийликке жетишүү. Ушундай, эгерде элибизде ичинде кээ бир адамдарыбыз ушул түшүнүктү ээрчип кетиши да ыктымал. Эмнеге дегенде улутчулдук жана уруучулук бөлүнүү бул төмөн пикирлерден болуп саналат, менин оюмча. Эмнеге эл ушуга ээрчип кетиши мүмкүн? Абдулахап, эмнеге ээрчийт эл ушуга? Эмне үчүн? Кыргыз өзү, кыргыздын менталитетин, тарыхын алганда кандайдыр көкүрөгүнө өнүккөн өлкөлөрдү, элдерде саясий элдерде идея үчүн күрөшүп, идея багып, ошол негизде партиялар түзүп, ошол негизде атаандаштык саясий атаандаштыкка чыгып көргөн эмес. Андай бир нерсе бизге жат. Эмне канта саясатта канта атаандашка чыгабыз? Түндүк түштүк же уруучулук деңгээлде. Эгерде чүйдүн өзүндө бир кандайдыр саясий тирешүүлөр атаандаш пайда болсо, саясий кандай десек, саясий технологиялардын начардыгынан ушул ыкмага барышыбыз мүмкүн. Жок, технология начардыгынан эмес. Элдин саясий сезиминин төмөндүгүнөн. Элдеги. Демек эл шайлоодогу негизги критерийлердин бири түштүк же түндүк деген критерий болушу мүмкүн. Ошондон улам, түшүнбү? Ошондон улам болот сөзсүз түрдө. Анда суроо. Бул критерийге эмне негиз болот? Эмнеге биз бул түштүктөн, бул түндүктөн деп шайлайбыз? Назгүл, муну эмне үчүн башка критерийди албайбыз? Мына жөнөкөй эле айтайлы, мисалы үчүн бюллетенди алдың. Эки намзат турат дейли, бири түштүктөн, бири түндүктөн.
мен башка жагын карабай эле мынау түндүктөн турбайбы деп добуш берейин. Эмне түрткү болду мен түндүктөн экен деген сөз менен бүт мүнөздөмө берип коюшума. Менимче мындай бөлүнүшү эгерде келечектеги президенттик шайлоодо колдонсо ошол курал катары бийликке жетиш үчүн курал катары түндүктүк менин платформам мындай, түштүк меники мындай, мен мындай убада берем десе, сөзсүз түрдө территориялык боюнча рейтинги жогору болот. Чүй боорунда бардык жерде катышып жүрдүм. Тескерисинчи жанагы түштүк түндүк деп бөлүп аткан саясатчы сөрөй ыпластарга караганда менин кыргызымдын, кыргызстандыктардын басымдуу көпчүлүктөрүндө саясий деңгээли өтө жогору. Алар эмне үчүн добуш берет 10-июлда? Кыргызстанда түштүк түндүк эмес, ага окшогондор бар. Назгүл айым туура айтып атат. Бирок мен басымдуу көпчүлүгүн айтып атам. Басымдуу көпчүлүгү ушул кишиге добуш берсек, эртең ушул киши гана Кыргызстанды ушул оор абалдан алып чыгып кетет деген. Сиз чындап эле ушинтип ойлоп атасыз. Басымдуу көпчүлүк кимдин биринчи ошол Кыргызстанды ушундай жол менен алып чыгып кетем деп программалык ой максаттар укмуш болсо, ошого добуш берет. Экинчиси, кимде ким ошол Кыргызстанды түштүк түндүккө бөлбөстөн бир жагы сабырдуулук, акылдуулук менен керектүү учурда чечкиндүү болуп, мына ошондой эгерде чечкиндүү деп эле бүгүн эле сол жагын сол жак ыргыта чаап, оң жагын орго пикир каршыбы? Каршы пикирми? Пикирге мен кошула албайм, анткени саясатчылар эле болбостон реалдуу түрдө мына түндүктү түштүк топчукка кандай кыдырса мен ошондой кыдырып жүрөм. Саясатчылар эле болбостон элдин арасында да бар. Мисалы мен өзү да бөлүнүп бар. Анча маселе көп эле бар топчукка. Анткени мына ошол эле мына мен Жалал Абадка нарынга барып жүрөм, айтат. Сарптардан келбесин, өзүбүздүн түндүктөн ким мисалы болсо шайлап алалы деп атат. А сен эмне сарптарга тартып жүрөсүң деп айткандар бар. Аксага барам, башка барам айтат. Ой, Усвалиптан ташап бүттү, Акайттан ташап бүттү өзүбүздөн шайлансын дегендер бар. Көпчүлүк бар, жок эмес. Проблема бар. Марат аке. Шайлабайбыз дегендер нарын тарапта 100% деген ушуну сөз. Топчукке суроо берип атат. Нарындыктардын бардыгы ушундай деп ойлойбу? Эми бардыгы андай ойлобойт, бирок бир топ кандайдыр бир катмар ойлойт. Нарын элинин ою ушундай деп айтууга мүмкүн. Айта албайм мен. Жок. Президент деген бул элди бириктирген адам. Бул элди бириктирге турган бир бийлиги жакшынакай. Президенттик должность деген. Эмне себептен? Себеби бир жалгыз киши. Эгерде биздин президент болом деген саясатчыларыбыз түштүк түндүккө бөлүп, упай топтойм, добуш топтойм дей турган болсо, бул саясий банкрот саясатчы болот. Эмне себептен? Себеби элибиз топчуккем айткандай эле саясий деңгээли өстү. Азыр кыргыз эли билип турат. Мамлекеттин келечеги кең эмес, тар. Кыргыз мамлекети, кыргыз мамлекети жоюлуп кетиши мүмкүн. Түндүк түштүк маселеси менен кайсы саясатчы упай чогултат деп ойлойт. Атын айтпайлы, мындай бир мүнөзү кандай болушу мүмкүн ушул саясатчы? Өзүнүн саясий деңгээли анча эмес, аты чыкпаган, элге жазган эмгеги жок. Жок, мисалы, жакшы имижи жок саясатчы, элге чыны жүзү жарык эмес, артында начар иштери бар саясатчы, эптеп өзүнүн түндүк пайдаланып упай топтогонго аракет кылат. Укула турганын билген адамдар. Мындай да. Кээ бирөө бул ажырымды бардык саясатчы өз мүддөсүнө жетүүгөнү көздөгөн бардык саясатчы колдонот. Муну колдонот. Бирок кайсы бирөөсү ачык, кайсы бирөөсү тымызык. Саясат деген өзү ошол чыныраак болду го. Ошон үчүн чындыкты биз түз айтып үйрөнөлү да. Сен кимден мындай дебейчи. Мен да сен ойлогон ойдомун. Баары колдонот болуш керек. Колдонбой кое албайт. Анткени бул саясий чоң капитал. Элдин туйгусу араң эле турат. Туйгусуна тийүү, азыр мына түштүк түндүк маселесинде туйгуга тийип коюу, бул менимче 90, 100 дебесек да 90-80% жеңиш. Эми эл ушуну канчалык деңгээлде кабыл кылат? Канчалык деңгээлде өтүшүн мен айта албайм. Бирок сөзсүз түрдө саясатчылар баягы сунуш кылып, жар салган нерселер сөз менен ал туура эмес болсо дагы карапайым элдин кайсы бир деңгээлде, кайсы бир бөлүгү угат. Мен элге кайрылам. Азыр кайтам сизге. Кандай беренелерди азыр алышыбыз керек? Жоксо кандай рычагтарды колдонушубуз керек? Могу түндүк түштүк маселеси ушу президенттик шайлоо учурунда болот. Кесип иштей турган кандай шарт түзүшүбүз керек? Биз турмушту мындай кабыл алып атабыз да, сырттан да аз болот. Сырттан адамдар аз болот. Түлкүсү болот, карышкыр болот. Ошолор мисалы карышкыр бийликке келсе, тегерени карышкыр чогултат. Сырттан адам келсе, сырттан. Ал тегерени сырттан да чогултат. Мен мына топчубек журналистти сырттан деп эсептейм.
Түшүндүрүп кетсең, сырттан дегени кандай? Сырттан да эми бул сырттан деген мындай болот. Сырттан деген бул эр болот. Мисалы, ал ошол өзүнүн бийиктигинен эч качан түшпөйт. Душманы жыгылып калса тепкилебейт. Душманына башына жаман күн түшүп калса келип акырын жардам берип коет, милдет кылбайт. Мен сырттан десе коркуп кетпедим, түндүк түштүк дагы бир жак пайда болуп калды. Агай, эмне керек ушул маселени чечүү үчүн? Сурап президенттик шайлоодо бүтүндүк менен биригип баары жакшы элди азыркы экономикалык кыйын абалдан чыгарып кете турган алдыңкы кадрды тандап алышыбыз керек. Мына ошол болуш керек. Үчүнчү күч бар дагы бирөө. Акаев тарабындагылардан келип атабы башка, ал тукуруп, муну менен муну бири-бирине карама каршы кылышы мүмкүн. Акматбек Бексенали профессор. Акматбек, суроону дагы бир жолу кайталайын. Түштүк, түндүк маселеси чыкпас үчүн эмне кылалы? Ынтымакчылык керек. Кантип ынтымакты пайда кылабыз? Бирин-бирине билдирип, мындай гана биздин эл үчүн бир шайлоо учуруна мына 5 жылга, 4 жылга мөөнөтү кандай коет? Мына ушуга карата 5 жыл деп коелу. Бир учурда мына ушул киши саясатын платформасын жакшы коюп атат, келечек үчүн ушундай койду деп туруп тандап элге жетти. Эми айтат, конкреттүү кандай механизм бар ушул маселени такыр чечип коюу үчүн? Бул улутчулдукка бөлүш, жерчилик болуш адамдын табиятында, бул өзгөрүлбөйт. Качып кутулгус нерсе. Жаралганда азыр мен үй бүлөмдө кызым, туугандарым ушундай тарбия кетип атат. Алам бүт Россияда жүрдүм, мен Россияда да бар, Германияда да бар, Европада бардык жерде бар. Болгону баягы коом өнүгүшүнө карап баягы дарыланып турат, коом өзүн өзү дарылап турат. Бирок бул проблемадан качып кутулган жок. Демек бул проблемага адамдын табиятына туура келген идеология керек. Адамдын баардык мына ушуну коркунучтуу багыттан пайдалуу нерсеге оодаруучу идеология керек. Туура ден. Дагы менимче азыркы күндө буга жооп жок. Берени аркылуу же конституциялык кеңеш аркылуу биз муну киргизе албайбыз. Себеби ушундай биз кандайдыр бир тоңуйга түшүп келип калдык. Негизги маселе кыргыз элинин жана экономикалык абалы, элдин жашоо деңгээли да, канчалык деңгээлде азыр жашап атабыз. Демек элдин социалдык абалын оңдоо менен бул маселени чечсе болот. Негизги маселе эгерде бизде ар бир үй бүлөдө жашоо деңгээли жогору болсо, түндүк түштүк маселеси чечилет. Төрөлгөндө биз алхамдулилла мусулман деп төрөлүп атабыз. Өлгөндө да өлүп атабыз да мусулман болуп, туурабы? Бирок биздин мамлекет башчыларыбыздын ичинде Акаев 12 жыл президент болуптур. Бир жолу намазга жылганын көрдүңөрбү? Башка демократиялык мамлекеттердин президенттери чиркөөлөрүнө киришеби? Чокунушат, туурабы? Муну колдоно албайсыз. Себеби мына көрдүңбү? Мен мусулманмын, ажымын. Бул жерде мусулмандар бар, Кудайга шүгүр, Муну көтөрсөң жиркенип турат саясатчылар, Ооба. Могу жаңы конституцияда исламдын дагы улуу асыл заттарындагы, улуттун дагы бүтүндөй адамзат тапкан улуу касиеттерди залышып алыш керек. Мына идеология жок дегендей мындай, анан ислам идеологиясын бүтүндөй киргизиш керек дегенге мен каршымын. Сөз керек. Ал эми конституция болсо, ал бардык өлкөлөрдө мамлекеттин негизги идеологиясы болуп эсептелет. Дагы бир идеологияны ал жабыштыруунун кажети жок. Кереги жок андайды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көтөрүлгөн маселе биз көтөрбөсөк башкалар көтөрөт муну. Көтөргөндө да быкындан ура турган кылып көтөрүп атат да. Бүгүн биз ушуну чындык менен көтөрүүгө аракет кылганыбыз, чындыгында бул маселе саясатта аша турган маселе эмес. Бул балким бизге таңууланган маселе болушу мүмкүн, бирок бул биздин каныбызда эмес. Биздин каныбызга сиңе элек, бирок маалымат жагынан биз колдонуп келишибиз мүмкүн эле. Бирок биздин көпчүлүк саясатчыларыбыз ислам десе жиркенип карайт. Мен ошолорго айтат элем. Бул маселени чындыгында исламдан башка чече албайт. Кудайдан корккон адам, көңүл бургула, Кудайдан корккон гана адам улутчул жана жердешчил болбойт. Кудайдан коркпогон адам мунерден тапанча алып келсең дагы карайт каерден экен бул. Ушул маселеде башкасын билбейм. Ислам жол менен чечүү абзел деп ойлойм. Пайгамбарыбыздын учурунда бир окуя болгон. Хабаши эле негр Билал деген. Ошо пайгамбардын азанчысы да. Бир сахаба менен уруш кетет, Абузар деген. Абузар, кара катындын баласы дейт, деген негирди. Эне муну пайгамбар угуп калып айтат. Мен алып келгенде, менин динимде кара катындын баласы менен экөөң айырмаң жок дейт. Өлчөм туура эмес алынды дейт.
Ошондо абузар башын жерге койгон экен. Менин бетимди тиги негр тебелемейинче Алла менен ант ичем, ордуман турбайм деп. Кара катындын баласы кара буту менен тигин ак бетин тебеледи, анан ордунан турду. Мына ошончалык оор маселе бул. Муну Кудайдан корккон адам гана чечет. Мисалы үчүн бизде мусулмандарда бул маселе чечилген. Өзүн мусулманмын деп эсептеген адамда бул маселе чечилген. Бул маселени көтөрүп аткан өзүнүн мусулманчылыгын ойлосун. Кудайына барат да. А жерде кандай жооп берет буга? Эгер эл жол ашып кете турган болсо, ал кутулгус эсептейт. Бүгүнкү негизги маселе бизди Кудай сактасын ушундан. Келерки жолугушууга чейин. Assalamu alaikum.